Балдарга туура талим тарбия бериш керек туугандар. Айтчу жерден айтып, урушчу жерден урушуп дегендейчи. Урушуп десе басага алып эле сабап жатып калбайбыз. Мээрим төгөбүз. Ошол эле учурда айтчу жерден айтып, туура эмес кылса, урушчу жерден урушуп да. Неге дегенде бизде мына урушуп сабап эле азыркы чейин урушат мисалы ата эне. Чоң болбосо 3 баланын атасымын менчи. Кээде ата энең урушса мындай, мен эмнеге урушуп атат, чоң эле 3 баланын атасымын деп ойлойт. Бирок ата энем болгон үчүн мен туура мындай туура мен аларга туура эмес айтып атам, значит туура эмес мамиле кылып атам деп воспринимать этебиз да. Аларды вообще эле сабап чоңойткондо туурабы? Алар ата энесин көргөндө тикеме тик туруп мисалы тетиңи кыл дегенде тытып барып кылып мисалы биз болсо ойлонуп анан кылсамбы кылбасамбы деп азыркыларын кылсамбы деп да ойлонбойт мисалычы карагылычы. Канчалык мындай поколение өзгөрүп атат да. Ошон үчүн мен айтарым туугандар, албетте мээрим төгөбүз, жакшы көрөбүз балдарыбызга. Бирок ошол эле учурда айтчу жерден айтып, тарбиялоочу жерден тарбиялаш керекпиз да. Эми муну неге айтып атам? Азыр туура түшүнүңүздөр да. Азыркы балдарга бирдеңке айтсаң башкача воспринимать этет да. Ой жүгүртүүсү, подсознание, кругозор бир башкача да. Жапжаш балдар тамеки чегип атат, арак ичип атат, сөгүнүп атат. Кыздар балдар аралаш, барып айтасың да, мындай десең, эми я сам знаю, мен өзүм билем, атам болуп калдым беле. Мен даже атам мынтип айтпайт, мамам мынтип айтпайт дейт да азыр кыздар балдарчы караңыздар. Туура да, ата энеси айтпаса, мен барып айтсам, алар катуу тийип атат да. Ошон үчүн сиздер тийсек, биз тийсек, бирибизди жакшылыкка жок жамандыктан кайтарсак, анан мындай нерсе балдарыбыз анан жакшы, илимдүү, билимдүү, тарбия көргөн, сиздерди ыраазы кыла турган балдар чоңойот да. Азыр сиз ушинтип жакшы көрүп, эчтеке унчукпай, интернеттин түбү чокусуна кирип алып, өзүнчө комнатага кирип алып, я сам знаю, я сама знаю деп коюп отурат, каалаганда келет, каалагандай кийинет, көтү башын көрсөтүп кийинет, унчукпайсыз агачы. Анан бир күнү боюна бүтүп келип, анан бирдеме болсо анан ыйлап жатып калат. Канча арман азыр ата энелер айтып атканычы. Азыр комментарийга жазышы мүмкүн, бирок уялгандан жазбайт да кээ биркилерчи. Болбосо мындай толтур азыр көпчүлүгү ушинтой кыйналып атат да балдарга. Мындай кичинекейинен туура эмес тарбия берип алган, өтө эле жакшы көрүп алган. Жакшы көрүп дегеним эми мындай слишком баловать этип алган да. Избалованный азыр көпчүлүгүбүзчү. Особенно могу ажырашкандардыкы жаман көрбөңүздөр, эми ачык сөз, акыйкат сөз. Мисалы ажырашып кетип анан апасы баласынан жакшы көрүнөм деп огош бетер мындай баловать этет, атасы андан ашат, ошол менен анан туура эмес талим тарбия көрөт да. Караңыздар, бул мен асмандан алып аткан жокмун бул сөздөрдүчү. Өзүм жашоомон өтүп атат. Мисалы көлдө биз лагерь кылабыз да, жылда жайында 10 күндүк 7 жаштан 17 жашка чейинки балдаргачы, аларга туура талим тарбия берип, аракет кыласың, аябайчы. Ар бир шагын көзөмөлдөп, анан көлгө алып барып ойнотобуз, анан түшпөгөн балдар менен топ ойноп турам, анан топ ойноп атканбыз. Бир ар жакта бир 3-4 бала сөгүнүп сагынып эле кыздар да бар арасында. Бир 2-3 класс калп айтпайын. Ушта ойнашка башында төмөлө сөгүнүп алышты, анан чыдабай кетип айттым, эй балдар, мындай сөгүнбөгөн деле сөз менен сүйлөшсө болот да, эмне эле болуп атасыңар, ал карачы кыздар да турат, уялбайсыңарбы десем, жанында бир эки эже турган, алар көрсө апалар экен да. Эмне? Туура айтып атат, могу байкеңер туура айтып атат, же Мел Таксыр деби, Молдоке деби туура айтып атат. Же Нурлан деби балким таанысам, мына ушуну укугула дегендин ордуна, эмне сизди сөгүп атабы? Эмне мен балам эле көрүнүп калды сизге деп. Менин бетимен алып атпайбы? Же мен эми сиз антип мага эметпеңиз, сиз балдарыңызга айтпайсызбы? Бул биякта менин балдарым жүрөт, буларга туура талим тарбия үйрөтөлү десек, сиздин балдарыңыздардын туура эмес эмени терс жаман нерселерди көрүп атат. Анан арасында эле канча кичинекей балдар жүрөт, кыз да жүрөт. Өзүңүз эле уялбайсызбы ушунду айткандан? Тыйбайсызбы десем, бирдеме сүйлөнүп алып кетип калды. Бир кезде бир күйөөсү келди, бир ага бирдеме деп мени көрсөтүп эле бирдеме деп айтып атты да. Эми келсе айтайын дегем, түшүндүрүп. Анан мен келбесе да барып айтайын дегем. Балдар менен ойноп кызыгып кетип кирип кетиптирбиз, кийин алар кетип калыптыр, биз да кетип калдык да. Айтып атканым ушул да туугандар. Ошон үчүн келиңиздер баардыгыбыз, балдарга туура талим тарбия берели, ошол эле учурда жакшы көрөлү, бирок мындай өтө дагы мындай баловать этип албайлы да. Айтчу жерден айтып, тыйчу жерден тыйып, кийимдерин карайлы, анан эң незгиси ушу ыйманга, Аллах Таала менен мамилени бекемдеткен үйрөтөлү да. Анткени сизден коркмак, аябай камчыда сабап, керкилерде ушуну анчалык эмес. Сабап тим эле күн көрсөтпөй ушуну тарбиялайт. Көчөгө чыкканда ал эмне иштин баарын кылат билбейсиз да. Анткени Кудайдан коркпойт да. Сизден коркуп үйдөн жакшы бала болуп коюшу мүмкүн. Көчөгө чыгып эмне кылганын билбейсиз да. Ошон үчүн келиңиздер, дин менен тарбиялайлы, жакшы көрөлү, туура талим тарбия берели. Биздин балдарыбыз, биздин келечек, Кудай буйрса, дүйнөбүздү дүңгүрөткөн, белгилүү мындай адамзатка пайдасы тие турган инсандардан болсун, Аллах Таалам ушул сөздөрдү туура түшүнүп, амал кылышка баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин.